урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү бардыгыбыздын ооруп аткан маселелерибиз бар экен. Моору эки түрдүү, хисси анан маанавий деп бөлүнөт. Хисси оорулар эмне? Башыбыз ооруйт, бөйрөгүбүз ооруйт, колубуз ооруйт, бутубуз ооруйт. Бул сезилген нерселер, сезилип өзүбүз көзүбүз менен көрүп аткан нерселер, бул хисси оорулар деп коет. Маанавий оорулар ички дүйнөбүздө биз көрүп билбейбиз, бирок оорулуу экенбиз. Жанагындай бул дүйнөдө Кудай сактасын рак болуп ооруп калган, дагы ошо сыяктуу бир чоң адам көтөрө алгыс оорулар менен ооруп калган сыяктуу маанавий да ооруларыбыз бар экен. Бирок дүйнөгө келгенибизден максат Алла Таалага ибадат кылуу, Аллага ибадат кылуу үчүн маанавий тарабыбыз ден соолугубуз болушубуз керек. Бул дүйнөдө жөнөкөй ибадат кылыш үчүн, бир адамдарга зыярат кылыш үчүн, көчөгө чыгып иштеш үчүн ден соолугубуз кандай керек боло турган болсо, Алла Таалага чыныгы ибадат кылыш үчүн. Ва ма халакутул джинна вал инса илля лиябудун. Кур'ан-ы Каримде мен инсан баласы менен жиндерди бир гана өзүмө ибадат үчүн жараттым дейт. Алла Тааланын максаты ибадат үчүн жараттыбы? Эми ибадат кылыш үчүн дайыма жүрөгүбүз Аллах деп согуп туруш үчүн маанавий ички дүйнөлүк оорулардан таза болушубуз керек. Ар бир ооруларыбызды айтып, ошону дарылаганга, ошону пайгамбарыбыздын хадистери менен, мечиттерге келүү менен, аалымдарыбызды угуу менен, Кур'ан аяттарына амал кылуу менен, Алла Таалага жакындоо менен анан дарыланат экен. Бул көрүнүп турган хисси дарыларыбыз больницаларга барып, уколдарды алып баргандай дары менен дарыланган сыяктуу маанавий ооруларыбыз, ички сезимдеги, ички дүйнөбүздүн оорулары бул ибадат менен, маанавий күчтөр менен, Аллага болгон ишенич менен, бекем иман менен, ибадат менен, ушул нерселер менен айыгат экен. Канчалаган сабактарыбызда урматтуу бир туугандар ошондой маанавий ооруларыбызды азыр көрүп туруп, бири-бирибизге Алла Таала вазаккир фа инна зикра танфаул муъминин, силер Алла Тааланын акыйкатын эскерткиле, эскертүү момундарга пайда берет деп. Баарыбыз бири-бирибизге эскертүү менен ушундай имандарыбызды саламат сактап, ушундай мечиттерибизге келип, ошо адамдардын эскертүүсү менен эсибизге келип, ушундай жошобузду түздөп кетип атабыз. Эскертүүгө ар бирибиз муктаж экенбиз. Эгер адам баласы эскертүүгө муктаж болбогондо, жөн эле Куранды түшүрүп эле пайгамбарды жөнөтпөйт эле. Канчалаган миңдеген пайгамбарларды Алла Таала эскертүүчү кылган. Андан кейін ең акыркы пайгамбарыбыз келдиби? Пайгамбарлардын мураскалы уламалар, аалымдар пайгамбарлардын мураскору деп, андан кийинки пайгамбар кыла турган иштерди аалымдардын мойнуна жүктөлүп, мына аалымдарыбыз канча мечиттерибизде, какшап соц тармактарда ушундай эскертүүлөрүн кылып келет. Урматтуу бир тууган, дайыма эгер маанавий ички дүйнөбүз саламатта болсун, ар кандай бир ушу адам чыдай алгыс, Алладан алыстатып койгон ооруларга дуушар болбосун десек, ушу сабактарыбызга көбүрөөк көңүл буралы. Ошондой оорулардын бири эмне? Адамдар бул дүйнөдө рызкыдан коркуу оорусу. Эртең эмне болом, баламды бага албай каламбы, 10 жылдан кийин не болом, азыр арамбы, адалбы эптеп бир нерсе кылып таап коюшум керек, балам эмне болуп калат, күндө корккон, эртеңки күнүбүз эмне болот, кымбаттап кетип атат деп туруп, ушундай коркунучка түшүп калганын көрүп атабыз. Калппы, муну кээ бирөө жалган деп ойлошу мүмкүн, бирок көзүбүз менен көрүп атабыз да. Канчалаган адамдардын дээрлик 80-90% ушул оору менен ооруйт экен. Урматтуу бир тууган, бирок ар бирибиз иманыбыз барбы? Жүрөгүбүздө Кудай деп атабызбы? Алланын ар-Раззак, рызкы берүүчү Алла Таала деп Алланын күчүнө ишенип атабызбы? Өзүбүз дарылайлы. Бул оорулар эмнеден болот экен? Коркоктуктан кымбаттап кетет, башка болот. Экинчи, байлыкта жарышуу менен, ошо бир жүргөн адамдан калып калам, ошо байып кетет, ошону көрө албастык менен, атаандашуу, ушинтип болбогон нерселерде атаандашып, ошо дүнүйө жыйнаганда ал арамдан келип атабы, адалдан келип атабы? Кудай Таала адалдан келгенине ар бирибизге насип кылсын. Ар бир адам бай болуп жашаган анын да укугу бар, урматтуу бир тууган. Бирок бай болуп жашашым керек деп туруп арамдарга кирип, бирок адам арам нерселери буйрубай калганын канчалаган нерселерде көрүп жүрөбүз. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз ушу нерсени эч убакытта эсибизден чыгарбайлы. Рызкы чектелген нерсе.
ырыскыда жарышкыла, ушу дүниөнү топтоп жарышкыла деген эмес. Алла Таала Куранда фастабиқул хайрат, силер жакшылык иштерде жарышкыла дейт. Бир баланча намаз окуп атса, ошондон дагы здоровыймын, ошондон дагы менин күчүм көп, андан дагы мен энергиям көп. Эмне үчүн мен намаз окуй албайм? Эмне үчүн алда имам мечитке каттайт, эмне үчүн мен каттай албайм? Эмне үчүн ушундай ысык күндө дагы орозо тутуп бечара ушинтип жүрөт, мен эмне үчүн орозо тута албайм? Эмне үчүн ал дайыма садака берет, андан да бай болуп мен садака бере албайм деп ушул жолдо жакшылык иштерде жарышкыла дейт. Рызкы чогултууда, рызкы бул вама мин таббатин фил ард илля алаллахи ризкуха. Жер бетинде Алла Таала эмне жандыкты жаратпады. Карасаңыз, адамдан баштап биздин акылыбыз жетпеген, биз өмүрү көрбөгөн жаныбарлар ушундай кыймылы жаныбар, деңиздин ичинде миллиондогон түрлүү жаныбарлар, жер бетинде миллиондогон түрлүү жаныбарлар бар. Эмне жаныбар, эмне жандык жараткан болсо дагы анын рызкысы Алла Тааланын мойнунда дейт. Урматтуу бир тууган, биз рызкыда өзүбүз таап алабыз. Аны эртең гарантия берип ал жерге балам жашайт деген нерсе жок. Канчалаган адамдар өзүбүз калыс болуп көрөлү. Биздин аталарыбыз да бир учурда балам жашайт деген. Бирок азыр аталарыбыз куруп кеткен үйлөрдүн 80-90%-ин бузуп кайра жаңы үйлөрдү салып атат. Сен адалданбы, арамданбы, жыйнап, эмнеден эми ар кимдин өзүнө маалым ушундай үйлөрдү салып балама деп калтырып атасың. Бирок ишенип койгун, 20-30 жылдан кийин ошо сенин жыйнаган үйлөрүңдү бузуп башка үй салып жашаарын эч убакытта унутпаган, урматтуу бир тууган. Эми жер бетиндеги жандыктардын рызкысы Алланын мойнунда деп атабыз. Аалымдарыбыз ушундай дейт. Аллах субханала таала ушундай улуу зат. Bir kara kumurskаны мынтип көзүң менен көрбөй, аны 1000 эсе, канча 10.000 эсе чоңойтуп көрсөтө турган микроскоптор менен көрө турган жандыктарды, кара кумурсканы караңгы түндүн ичинде бир ийненин көзүнөн дагы кичине болгон бир уясында караңгы эч ким билбеген тоонун арасында жаткан кара кумурсканы да Алла Таала рызкыландырып атабы? Демек сен жер бетинде жүргөн адамсың, сенин рызкыңды Аллах кантип унутат дейт. Аалымдарыбыз ушундай деген экен. Адам баласы бир рызкысынан коркуп, ушундай куюн келатса, куюндун ичине кирип ошо шамалы менен учуп, рызкыдан кетип калайынчы, ушул жердегине жебейле коюнчу десе, эгер ошол жерде рызкысы болгон болсо, Алла Таала экинчи шамал жөнөтөт, шамалдын ичине рызкысы түшүп, сенин артыңан барып туруп кайра оозуңа кирет деген. Ушунчалык даражада рызкыга ишенгиле дептир. Илгерки улуу заттардан, аалым заттардан, салихтерден bir qilali ahadi salihin asbahar raghifu bi dinar. Bir ушундай салих улуу адамдарга бирөөлөр келип ушундай азыркы күнүбүздө да болгон сыяктуу ал күндө дагы ошо салих адамга келип ушундай ибадат кылып турган жеринде бир көмөшнан 1 динар болуп кетти деп таң калып, мындан кийин күнүбүз кандай болот дегенде ошо салих адам ошо Аллага болгон ыйманы ушунчалык күчтүү болгондуктан, эй бир тууганым, мен бир көмөшнан 1 динар болмоктон bir buğday, bir tane buğday 1 dinar bolup ketse dağı meni hiç oylandırbayt. Ana a'budullaha kama amarani ve huve yarzuquni kama va'adani. Men Allah Taala kanday buyruk kılgan bolsa oşonday ibadatımды kıla berem. Allah Taala menin rızkıma kanday ubada bergen bolsa oşonday kılıp rızkı bere beret degen eken. Bul nerseni oozu menen aytıp koyup tur, bu degen oңой, урматтуу bir tuğan. Eger bizdin başыбызга kelse uşu nerseni kıla alabızbı? Günde adamlar gelip bul kımbattap atat dese oşonu çurkap barıp oşonu alıp üyüskö basıp emne nerselerdi gana kılbay atabız. Bardığыбыз bul avalыбызды oşa kişinin orduna koyalı da Hasanul Basri rahimahullahu aleyh degen uluu zat ötkön İslam tarixinde. Oşo kişiге gelip al uçurda da uşunday bir açkaçılık bolup, oşol uçurda Hasanul Basri'ge gelip ertenkiге nejeybiz, ertenki nersebиz kalbadı de uşuntup ertenki günde kaygırganda uşunday da wasiyat kılgan eken. Allah Taala
Бүгін сені жашатып атабы, бүгінгі ибадатыңан сұрақ бересің. Ертеңгі күні жашатса, ертеңкіден сұрақ бересің. Бірақ ертеңкіңді жашатпай тұрып, бүгін сен өліп кете тұрған болсаң, ертеңгі ибадатыңды сұрабайды. Ошо сияқты сен бүгін жашап атасың ба, бүгін Алла Таала беріп атабы, демек бүгін күн ойлочу, ертеңкіні эмне кыласың деген екен. Ертеңкіні де Алла Таала бір жақтан берет, Алла Таала Раззак зат деген екен. Дағы бір улуу алымдарыбыз нахну ла намут хатта наакула ризқана, біз рызқыбызды жеп бүтмөйүнчө бұл дүниеден өлбөйбүз дешет. Бұл нерсени канча жолу айтабыз, рызкыны жеп бүтмөйүнчө өлбөйбүз деп. Бирок ишенбейбиз. Жакында бир молдобуз ушундай бир жерге жаназага барып калдым. Жаназага барып калсам, эми жууй турган адам жок, өзүм баягы сөөктү жууп калдым. Жууп келгенимде ушундай ооздорунан, мындай эриндеринде нандар катып туруптур. Ушуларды алып коюн десем, ар жак ачылып, тиштеринин баарында нандар экен. Ошентип сүрүп алдым дагы, ушундай калсам колума толо нан болду дептир. Ушундай чыгарган күкүмдөр болду. Аллах дедим. Ушу кишинин рызкысы эмес экен да ушу нерсе. Бул курт кумурсканын рызкысы экен деп жанымдагы жайга таштап койдум дейт. Эми курт кумурска жейт экен да деп. Кимдин рызкысы кайдан экенин Аллах субханаху таала билет. Бул дүйнөдө урматтуу бир тууган кейбирде байып кеткен учурларыбызда текеберленип, чогуу чоңойгон классташыбызды тааныбай, тууганыбызды тааныбай, кыйындыгыбыздан байлык таап алгансып, ушинтип басып калат экенбиз. Адам экенбиз, жаңылат экенбиз. Бирок урматтуу бир тууган, ушуну унутпайлы. Байлыкты сен кыйындыгыңан таппайсың. Байлыкты күчтүүлүгүңөн таппайсың. Байлыкты таланттуулугуңан таппайсың. Бардыгын Алла Таала берет. Кандай талантың болуп, элге ушундай кызмат кылып сага рызкы эшиктери ачылып атабы, сен шүгүр де, Алла Таала муну да сен берип атасың деп. А бирок кедейлик дагы алсыздыктан болуп калбайт экен. Кедейлик, бирөөбүз кедей кембагал болуп калган болсок да, бул акылсыздыктан, же болбосо ушундай Алланын жаман көргөнүнөн болуп калбайт экен. Бардык нерсе Алла Таала кылса, туура нерсени гана кылат. Сени байытып атабы? Демек, ошого шүгүр кыл, байлыгың сага пайда алып келсин. Алла Таала туура кылып атат дейли. Кедей болуп калып атабызсыңбы? Эгер байлык бергенде мага жакшылык болмогон эмес экен, Алла Таала кылган нерсени туура кылат. Алла Таала ушуга шүгүр дегенде дайыма жүрөгүбүздөн чыгарбайлы. Алымдарыбыз ушундай дейт. Ушунча бир нерче нерселерди санаган, бул нерселер эч өзгөрүлбөй турган нерселер. Биринчи, ла хилата фир ризк. Рызкыда айла амал жок дептир. Айла амал менен рызкы табамай койчу, тигиникин чогултам, муну жейм, тигинден урдайм, тигинин акысын жейм. Канчалаган инсандарды көрдүк, миллиарддарды жеп, бирок ошо дин соолугу жар бербей, ошо бир адам сыяктуу тамак жей албай, бир эле суу менен жашаган адамдарды көрдүк. Банктарда миллиарддары турат. Рызкы эмес экен да демек. Карасаңыздар, ошон үчүн рызкыда айла амал жок. Вала шафаата фил маут. Өлүмгө кортомчу жок, өлүмгө жардам берүүчү жок. Өлүмдөн тозуп ала турган сага жардамчы болбойт дейт. Өлүм келдиби, ажал хак. Алла Тааладан башка бардык периштелер, пайгамбарлар, адамдар, айбанаттар ким болсо өлүм даамын тата турматты. Вала рахата фид дунья. Эми дүнүйөдө рахатчылык жок. Дүнүйөдө ар бирибиз рахат көрөбүз эле деп атабыз, рахат көрөбүз эле деп атабыз. Бирок дүнүйө ушундай экен. Ад-дунья мухитатун бил машакил. Дүнүйөнү Алла Таала проблемалары менен ороп койгон. Бир күн жыргасаң да эртеси күнү настроениең жок болот. Бир күн бир кубанычка эметсең, эртеси күнү кайры бир кайгырасың. Дүнүйөдө рахат жок экен. Дүнүйөнүн рахатына барам деп туруп ошондой жаңылышка түшпөйлү. Дүнүйөдө рахаттанам деп ар кимдин акысын жебейли, Алла Тааладан алыстабайлы. Дүнүйөндө рахат жок. Бул дүнүйө сыноо дүнүйөсү деп билели. Вала радда лиқатаиллахи вал qaдар. Алла Тааланын тагдыр кылып койгон нерсесин кайтарып кое турган эч нерсе жок. Алла Таала тагдырыңда барбы? Тагдырыңда баары келет. Аны бирөө кайтара албайт. Бирөөнүн жакшылыгына жакшылык келип атса, адамга үйүнө бакыт келип атса, көрө албастыкта кылбайлы. Демек Алла Тааланын ага тагдыры, Алла Таала ошону тагдырына буйруп койгон. Сен аны тоза албайсың. Бирөөгө жамандык сенин башыңа келе турган жамандыкта да эч ким тоза албайт. Аны Алла Таала берген. Ошон үчүн бирөө жамандык келсе дагы, эй деп бири-бирибизди шылдыңдап, бул ушуну көрмөк дегенден алыс бололу. Анткени Алла Таала тагдырына жазган. Вала саламата
min alsinatil halq. Emi adamdardın sözünün sen hiç kaçan salamatda bolboysun degen eken. Sen perişte olup ketseň de artыңan söyleyt. Dünyanın en adamdardın başında tacı bolgon, Allah Taala'nın astında kança trilyondogan adamdardı jaratsa oşonun en ulusu bolgon Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den artынан da söz söylengen. Bul nerselerdi jürögübüzgө singireli. Daima uşuga işeneli. Jönele ugup informasiya kompüter bolup kalbaylı. Kompüterde Google şey ihtep koyabız. Google'da girsen bardık informasiya var. Birok anı menile katı öyle kompüter bolup durat. Bir kompüter bolup kalbaylı. Informasiyanı çoğultup alıp kayra oşonu atkarbay kalbaylı. Informasiya girdi mi? Bir neseni bildik mi? Oşonu jaşoğu çagıldırmaya koy. Bunda bul rızkı meselesi Allah Taala'nın meselesi eken. Koyçu bunda biröge kıskanbayınçı. Buga men jaldırap argimdin artına düşpeyinçi. Degen nerselerdi jürögübüzgö singireli. Namaz oku deyip aytты deydi mi? Daro namazыбызга turalı urmattуу bir tuğan. Kaçan uqqan sözübüzdü, işengen nerseleribizdi jaşoda atkarganda Allah Taala'nın sırların oşonda göröbüz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde adam balası ölümden kaçkanday rızkıdan kaça turgan bolsa, ölüm kantip adamdı kaçıp atsa dağı 80 yıldan keyin bi, 90 yıldan keyin bi, barыбыз эле ölümden kaçıp baratабыз. Kançalık kaçabız bilbeyim. Gördünüz. Allah Taala bir gün ölümdün çalmasına çalına turgan bir gün gele. Ölüm bar ölecede. Summa yudrekul maut dep Kur'an-ı Kerim'de. Bar öyle Allah Taala ölümdü bir günü silerge jetkiret deydi. Ölüm silerdi kuup jetip alat. Ölüm jetkende ele siler ölümden barыбыз kaçıp baratабыз. Ölüm kanday jetip alganda ele rızkıdan da kaçsaňar, rızkı da tak oşondoy silerge jetip alat degen. Urmattуу bir tuğan bardığыбызды Kuday Taalam bul dünyada rızkı meselesinden kıynalıp kembagalçılıkka düşüşten Allah Taalam saktagan bolsun. Bardığыңızдарga jakşı jaşooga alaybız. Biro kayсы nerse bolsa da kanday bir adamdın tokoyu oldu deylemeyli. Birok senin kolunda bir çırpık bolup dursa dağı al tokoygo sen göz artpa deydi. Allah Taala bergen çırpıka şükür kılıp jaşa. Kur'an-ı Kerim'de lakin şakartum la azidannakum ve lakin kafartum inna azabi leşedid. Hurmatlı bir tuğandar. Allah Taala bergen bizge nimetlerin sanap öte albaybız. Mümkün emes sanaş. Karasaňızдар bardığыбыз kolubuz iştep, butubuz iştep, akılыбыз iştep, jok degende çöntögüz boş bolsa dağı basıp gelip uşul jerde jatabız. Kançalagan men azır больницадан geldim. Больницада adamlar jatat. Oorukanalarda jatat. 1000 degen milyondogan akçası var adamlar da jatat. Karasaňız oşol jerde gözleri Allah Taalaga jaldırap, oşol jerde jalınıp, jalbarıp, oşol jerde bir barıp koysam, oşu bir meçitke baskanga 10 metr baskanga mümkünçülügü jok. Karayın deseň japjaştары da oşanyp jatkan bar. Bardığыбыз şükür keltireli. Kim kayagынан bolbosun, kim gebirönün baylığı vardır, gebirönün biyligi vardır, gebirönün eş nersesi joktur. Birok bardığına şükür keltirgende Allah Taala men bergen nimetlerge şükür keltirseňer, men anı saktayım degen emes, men anı aşırıp berem deydi. Bir nersege şükür kılıp, ey Allah Taala şunu berdiň dep daima jürögübüzden şükürdün hakkın bere turgan bolsa Allah Taala da ondu beret. Onuna şükür kılsaň 100'dü beret. Allah Taalanyky tuganbayt, bere beret üstüne. Walakin kafartum min azabi leşedid. Eger bergen nimetimdi gözüň görбөй, oşo nersege kufurluk keltire berseňer, kufurluk hemde nalıp bergen nersesinden mende jok, üýüňde tolo nerse tursa da men açka kaldım. Üýüňde tolo ballar jürse da men uşunday jetim men. Ay uşu nerse bola bere turgan bolsa adamdardy görüp güýünüp, uşuntep özüňe bergen nerselerdi bir görбөй Allah Taalaga nalat kıla bere turgan bolsaň, Allah Taala ne deydi? İnne azabi leşedid. Menin azabım gatu deydi. Allah Taalanyň azabынан korkalı hurmatly bir tuğan. Emi rızkı meselesi bardos düşünetkenmiz. Rızkı meselesi mal dünya de öyle düşünetkenmiz. Birok rızkı meselesi mal dünya meseken. Alımlarыбыз den soğluğun rızkı deydi. Basıp jürgen, akılın iştep atsa, bir jerge koygon nerseňdi estep atsaň,
ушу адамдар менен сүйлөшүп атканда ушу акылың ордунда турса, баскан турганың ушу ден соолугуң болуп турган бул рызкы. Үйүңдө көнүп туруп сени келгенде көзүңдүн кареги болуп күлүп тосуп алып турган, балдарыңа жакшы тарбия берип аткан, ушинтип туруп Алла Таалага ибадат кылган салих аялың болсо бул рызкы. Же болбосо аялдарына ушинтип дайыма ибадат кылган, үй бүлөсүн адал эмгек менен баккан, эч убакытта калп айтпаган жакшы бир кожоюну болсо алар үчүн ал рызкы. Адамдардын сага болгон сүйүүсү да рызкы. Көчөгө чыксаң адамдар сени сыйлап, абройлоп, кел деп сенден бир акыл сурап атса, аны да билгин. Ал дагы рызкы, урматтуу бир тууган. Алла Таала сени балалардан тосуп коюшу да рызкы. Сен жакшы иштерди кылдың, ас-садака тутаруддул бала дейт. Садака бердиң, садака балаларды тосот деген, урматтуу бир тууган. Мүмкүн садакаң сага келаткан балаларды тосуп аткандыр. Үйүңдө кылган дуаларың менен сага келе турган балалар тосулуп калып аткандыр. Бирне Алла Таалага болгон ушундай кулчулугуң менен Алла Таала сага сыйлык кылып балалардан тосуп аткандыр. Балалардан тосулушуң дагы бул да рызкы дейт. Урматтуу бир тууган, рызкынын түрү көп экен. Эми мал дүнүйө деген, мал дүнүйө байлык деген бул рызкы, бирок рызкынын эң төмөн даражасындагы рызкысы. Рызкынын эң өйдөңкү даражасы бул Аллахка болгон иман, ден соолугуң, адамдардын астындагы аброюң, Алланын астындагы даражаң экенин унутпагын. Кээ бир инсандар бар, миллиардтаган акчасы бар, 2 киши сыйлабаган инсандар бар. Адамдардын көңүлүнөн түшүп калган, адамдар аны көрсө койчу бир жинди деп калган, койчу ушу текебирдин жанына барбайлы коелу деп калган, эч нерсеси башка нерседен махрум калган инсандар да бар. Кудай сактасын. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, биз рызкы сурайлыбы, бардыгын шамил, камил кылып, Алла Тааладан бардыгын толук сурайлы. Ибрахим ибн Адхам деген улуу зат өткөн. Ошо киши бир күнү ушундай көчөдө отурдум. Мага бир куурулган этти алып келди. Эттен жеп атат элем. Ошол учурда жаныма бир мышык келип эле ары бери басат. Боорум ооруду. Бир кичине үзүп таштап койдум. Мышык жеген жок. Ушундай алып барып туруп, бир тамдын буручуна, үйдүн буручуна таштап кайра келди. Кайра бердим, дагы таштап келди. Үчүнчү келдим, дагы таштап келди дейт. Көрсө ал балдарына алып барып аткан окшойт дейт, бир нерсени өзүнө кийинкиге чогултуп аткан окшойт. Ошол учурда ошол жерде бир тешиктен ушундай бир чоң жылан чыкты. Көздөрү агып калган сокур жылан экен. Баягы эттерди тиштеп туруп кирип кетти дейт. Еттин жытынан чыккан экен. Ошол учурда баягы мышык ошол жерде тегеренип, өзүн жоготуп ыйлап, баягы тарттырып ийген этине ыйлап атты. Ошол учурда субханаллах, о бардыгынан таза болгон Алла Таалам, сен ушу сокур жыланды дагы өзүнүн душманынын колу менен рызкыландырган зат экенсиң. Душмандын ортомчулугу менен деле рызкыландырып коет экенсиң дедим дейт. Урматтуу бир тууган, рызкы кайдан келет? Алла Таала билет. Биз пландап алабыз. Мына бул жерде бизнес кылам, ушул жерден баланча акча табам, бул жерден муну кылам, табам деп. Биз адам баласы бир нерсени пландап алат экенбиз. Бирок рызкы ушундай келет экен. Сен пландаган нерсе жерден Алла Таала бирди бере турган болсо, сен пландабаган жерден 10ду 100дү берет экен, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн рызкы маселесинде жөн эле кайгыга түшүп, жөн эле өзүбүздү жеп, жөн эле ошого карып, жөн эле бир ооруларга дуушар боло турган нерсе эмес. Эми рызкыларды табууда рызкынын келиш себептери, рызкынын кең болуу себептерин аалымдарыбыз биринчи тобокел кыл деген экен. Тобокел, дайыма Аллага тобокелдик менен жаша. Алла берет, Алла Таала рызкы, Алла Таала Раззак зат, Алла Таала Кадир зат, Алла Таала мээримдүү зат, Алла Таала райымдуу зат деген Алла Тааланын сыпаттарына толук ишенип туруп тобокел кылып жаша. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кимде дейт, Алла Таалага чыныгы тобокел кылган болсо, Алла Таала бир чымчыкты, бир кушту кандай рызкыландырса, так ошондой рызкыландырып коет дейт. Анткени чымчыктар биз адам экенбиз. Эртең менен чыкканда дордойго баратам, же болбосо ак үйгө ишке баратам, же болбосо баланча жерге магазиниме баратам деп биздин максатыбыз бар экен. Чымчык деген эртең менен учуп чыгат экен. Ушундай курсактары бири-бирине жабышкан абалда бирок каяка бараарын билбейт. Ушу Аллага тобокел кылып туруп учуп чыгат. Бирок кечинде кайтып келаткан учурларда
курсактары ушундай тоюп туруп кайра кайтып келет. Алла Таала көрдүңүз, каяка бараткан максатын билбегенди деле ушундай рызкыландырат. Эгер силер тобокелиңер чыныгы тобокел боло турган болсо, Алла Таала силерди куштарды кандай рызкыландырса, так ошондой рызкыландырмак дейт. Кур'ан-ы Каримде "Ва ман ятаваккал алаллахи фахуа хасбух" кимде ким Алла Таалага чыныгы тобокел кыла турган болсо, Алла Таала аны ага жетиштүү деген. Урматтуу бир туугандарыбыз, экинчи дагы рызкынын кең болуу себептеринен бул такыбалык. Дайыма Алла Таала кандай учур болбосо такыбалык кылалы, намаз көп окуйлу, орозо көп окуйлу, истигфар кылалы. Бул нерселер менен үчүнчү себептери Алла Таалага дайыма кечирим сурап, дайыма өзүбүздү күнөөкөр сезип, мен ушундай экен, мен пенде экенмин, Алла Таала жаңылып жазылам, мени жаңылып жазам, мени кечирген деп Алла Тааладын дайыма тесбелери менен, дуаларыбыз менен дайыма истигфар кылып жүрүү. Андан кийинки нерсе дайыма эмне кылгыла дейт? Тижарат кылгыла дейт. Урматтуу бир тууган, дайыма иш кылгыла, амал кылгыла, иштегиле, үйүңөрдө жөн эле рызкыны берет деп жатып албагыла, тургула, 6 саның аманбы себептерге таянып, ошо жакшы бир нерселерди ушундан адал рызкы бер деп ниет кыла турган болсоң, Алла Таала ошол жерден чоң берекелерди берет. Бир жерлерге ишке киргенибизде ошол жерде майын чыгарып иштеп, ошол жерде туруктуу иштеп, иштин кыйынчылыгы болот, ал жерге сабырдуулук менен иштеп, адамдар менен чыгышып, адамдар менен жакшы мамилелешип, Кудайга болгон ыйманыбызды ошол жерде астыга кое турган болсо, Алла Таала берекелерди берет. Канчалаган инсандарды көрдүм, 40 жыл, 45 жыл бир жерде иштедим. Ошол жерде кичигейле айлык менен иштеп, бирок ошо айлыкты берекелүү кылды. Ошо менен балдарымды үйлөнттүм, кыздарымды ак неке менен үйдөн чыгардым, үй жайлуу болдум деп көрдүңүз. Бирок айлыгын эсептесеңиз андай болбойт. Бирок Алла Таала береке кылып ийе турган болсо, бир жерге ушундай бир байлай турган болсо, Кудай Таала бул дүнүйөнүн ичин жөн эле чечип коет. Урматтуу бир тууган, ошон үчүн бардыгыбыз бул рызкы маселесине кайгырбайлы.